Koronavirus illeti 3 turgunga жукканы аныкталып, өзгөчө кырдаал киргизилген Сузак аймагында жергиликтүү тургундарга жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Камчыбек Ташиев 20 000 дана беткап алып келип, алгач атайын өткөрмө пункттары коюлуп тосулган 3 айылдын элине акысыз нан азыктарын жана азык-түлүктөрдү эң эле зарыл, бирок жетишсиз болуп жаткан беткаптарды таратты. Sizlerge biz продукттан нандарды силерге берейли, өзүңөр бере берди, тарката бересиз. Макулбу? Нандарды берки менен баягы не деп коет, пакеттер менен берейли, өзүңөр тарката бер. Алып кирип, үйгө бересиңер, кандай кыласыңар аны өзүңөр чече бер. 2ден бересиңер, 5ден бересиңер, 10дон бересиңер, алып бере бериңер. А мына эмелерди болсо, мына маскаларды болсо, ушул жерден өткөндөргө тарката берейли. Биз себеби мунун элдин баардыгы бул эле жер эмес. Мына бул жак бүт Сузак район территориясында уже маска менен азыр бериш керек да, уже аны тартиптейбиз. Керек болса аптекаларда hem yok edi şehirde. Bugün mana Xudoga şükür hammaga bitta bolsa ham 2tadan 3tadan beryapmiz. Бүгүнкү күндө Бостон айылында 505 кожолук, бул 2636 үй бүлө, андан сырткары Орто Азия айылында 6618 кожолук, андан Сузак айыл өкмөтү Благовещенка айылында 998 кожолук бар, ал жерде 5376 адам бар. Алардын бардыгы бүгүн кириш-чыгыш токтоду. Рахмат еще Ташиевке. Қана башқа депутаттар жоқ бұл берді. Рахмат та жалпы елдің атынан рахмат айтамыз Ташиевке. Маскага жоқ па? Жоқ та маска. Мына bir aydan beri tağınып жүрөт, bir маска жууп. Рахмат Ташиевке. Молодец. Дагы эле келип атат Ташиев. Аллага шүгүр рахмат. Ушинтип келгениңизге карап бекер маска таркатып атат. Элдин Şurada Kurşoval'da gelip elden ıntımakçılığın mıntıkilerde var, masatlarını aytıp ketip atat. Rahmat, Allah razı olsun. Eşkan zamanı görmüyorsun, жақсылықтар üstünde gelip жолук sürüyorsun. Bekер bardın tarqatıp жолду қарап, emi içine nemeden neme produkt tarqatan bu atat. Аңайым Allah razı olsun. Маска 30 сомдон болуп аткан. Азыр негизи биздин аптекада калбады. Өз марлей кылып атканбыз. Şu hazırlıkça gelip kaldı, Ташиев alıp geldi. Razıçılık. Ушундай элдер кыйналып отурганда карап отуруп болсо жардам берүүнү чечтим. Жана бүгүн келип, ошол түнү менен алып келип, азыр мына эртең менен жетип келдим да, ошону таркатып атабыз. Негизги бул жерде маселени өзүңүз көрүп атасыңар, мына мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз өзү элибизге кайрылып, айтып деп жеткизди. Мамлекеттик бийлик органдарына талаптарды койду. Ел журтубуздан суранып атат, тартипти сактап, ушул бүгүнкү элибизге келген апаатты бардыгыбыз ынтымакта, биргеликте, чогуу, эсен-аман ушуну өткүзүп алайлы деп мамлекет башчыбыз кайрылып атат. Ушу мамлекет башчыбыздын көрсөтмөлөрүн аткаруу негизинде, эли журтубуздун ден соолугунун сактап калуу негизинде бир аз ишти баштап атабыз. Экинчиден, мына ушул чектөө киргизилген жерлерге продукта менен азыр көп сандагы нан алып келдик. Bir 5-10 000 нан алып келебиз. Алып келип туруп, ушу элдердин ар бир үйлөрүнө жеткизип берүү. Себеби адамдардын көпчүлүгү үйдөн чыга албай калып атат. Көпчүлүгү ушу бар продукт алып келгенге да мүмкүнчүлүгү жок. Ошолорго айыл өкмөткө өткүзүп бердик. Актив менен чогуу. Булар ошолорду өздөрү таркатып жеткизип беришет. Өзгөчө көзөмөлгө алынган 3 айылда болжолдуу түрдө 11 000ге жакын киши жашайт. Айылдыктарга мындан арыда жардам көрсөтүү улантылмакчы. Беткапка болгон муктаждык Жалал Абад шаарында да жаралгандыктан Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев баш болгон жаш жигиттерден турган ыктыярчылар тобу беткаптарды шаар аймагында борбордук базар ичин аралап, банк, дүкөн сыяктуу мекемелерге да, унаа жолдорунда жана калаадагы үйлөргө чейин кирип беткап таратылды. Aptekalardan her birini kıdıdım.
30 сом 50 сомдон сатышып атат. Манабы азыр өзүдө тийишип атат. 25 сомдон сатышып атат. 30 сомдон 40 сомдон. Силерге рахмат ушунча бекер таратканыңарга жүздө рахмат. Daima ушундай элдин башына бир көйгөйлүү иш түшө турган болсо, биринчи ташип чыгат. Разы болуп атабыз. Биз кече күнү спутник боюнча маска таппай коюп центрге барганбыз. Коллектив центрден да такыр таппай койдук. Бир гана аптекадан эртең келип калышы мүмкүн деген гана кабарды айткан. Рахмат балдар силерге. Мындан сырткары шаар четиндеги айылдарга, райондун башка аймактарына да атайын түйүндөрдө бет каптар акысыз берилүүдө. Бүгүнкү күндө Барып айыл өкмөтүнө ушу Мээрим-ай магазинине, соода дүкөнүнө бекер ушу барпылыктарга берилет деп ошол жерге таштайм деди. Кудай буйрса барпылыктар ошол жерге барса, маска издебестен ошол жерден бекер масканы алса болот. Эл үчүн кам көргөн эр жүрөк балдардын бири. Мындан ары да Кудайым ошого ден соолук берип, ушинтип эл үчүн кызмат кылып, элдин керегине жараган жигиттерден болуп жүрө берсин. Үй бүлөсүнө бакыт таалай каалайбыз, иштерине ийгилик каалайбыз. Бар болсун, аман болсун. Эскерте кетсек, Сузак районунун 3 тургунуна коронавирус иллети жукканы аныкталган. Аймакта өзгөчө кырдаал киргизилген. Адистердин көзөмөлүнө алынган бейтаптардын абалы орточо туруктуу. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.